Салам кыргыз элим, эфирде Гел чай içели теледолбоору жана алпаруучусу адаттагыдай эле мен Сезим Имамадыева. Гел чай içели теледолбоорунун башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Цейлон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөлүк сааттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй-бүлөлөрүбүздү жакшы көргөндөй эң мыкты чай үчүн чыпаржыттуу жана өзгөчө дамдын сонун айкалышы Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Учурда биринчи бөлүгүбүздө биз орозо кармоо тартиби тууралуу талкууладык жана экинчи бөлүгүбүздө салт боюнча биз тема менен байланыштуу адисибизди чакырабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда муфтияттын ажылык умра жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Ажы Абдылдаев студиябызда келип отурат. Кош келиңиз. Assalamualaikum. Жолдошбек Ажы, биз биринчи кезекте албетте орозону Рамазан айы башталганда ким кармаш керек, ким кармоо милдеттүү деген суроону узаткым келип жатат. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таалага чексиз макталар болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Исламда Кудай Таала 5 нерсени парыз кылган. Ширекелердин бириси ошо Кудайга ишенген, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Биринчиси ишенүү. Биринчи Кудай Таалага ишенүү, пайгамбарсын пайгамбар экенине ишенүү, 5 убакыт намаз окуу, орозо кармоо, анан зекет берүү, ажылыкка баруу 5 парыз. Ошонун катарында эле Куранда Алла Таала шахру Рамазан аллази унзила фихи Куран худал линнас. Рамазан айы бул адамдарга туура жол болуп, ошо жаман менен жакшыны ажыратыш үчүн ошо Куран түшүрүлгөн ай Рамазан айы. Фаман шахида минкум шахра фалиясум дейт. Ким ошо Рамазан айына көп болсо, ошо Рамазан айында жашап турган болсо, орозо кармасын деп Куранда Алла Таала айткан. Ошол себептен кандай адамдар орозо кармаш керек десе, ошо дин соолугу бар мусулман адам орозо кармаш керек. Ар бир адамга бул милдеттүү. Себеби деген кандай учурларда орозо кармабай калса, кармабайт кандай адамдар десе, мисалы сапарга чыккан адам орозо кармабаса болот. Ал сапары мисалы кыйынчылык болуп, ошо сапарда кыйналып калам десе, эгер сапарда кыйналыш болбосо, анда орозо кармай берсе болот. Ошондой сыяктуу эле оорулуу адамдар дагы, эгер ошо мен орозо кармай калсам оорум күчөп кетет деген коркунучу болсо, ошолордо орозо кармабаса болот. Андан кийин балагатка жеткен, ошо бойго жеткен бала кыздар дагы орозо жетелек болсо, кармабай алар да кармабай турса болот. Анан бул жанагындай согуш майданында аскерлер кармабай турса болот, аларга шарт. Калгандардын бардыгы ден соолугу чең, Кудайга ишенген адамдын бардыгы орозо кармоо парыз болуп жетет. Жоңузга рахмат. Жана көпчүлүк адамдардан ошо Рамазан айынын башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн орозо тутуп койсо, 30 күн туткандай болот деген бул чынбы, айтып кетиңизчи? Негизи орозону 30 күн кармоо парыз. Эми ай жаңыргандан баштап, ошо кайра кийинки ай Рамазан айы жаңырып, кийинки Шабал айы деп коет, мусулманский календар менен, хижри календар менен. Ошо Шабал айы жаңырганга чейин ошо 30 күн болобу, 29 күн болобу, ошо эки аралыкта бойго жеткен мусулман адамдын дин соолугу чең, жанагындай эч кандай сапарга чыкпаган, бардык жагы жакшы болгон адам бул орозону кармоо милдеттүү. Эгер бул орозону кармабай койгон болсо, бул жанагы намаз окубай койгондой эле, Кудайга жана 5 парыз айтып койгон, Кудайга ишенбей койгон сыяктуу эле чоң күнөөкөр болот Кудайдын алдында. Эгер ошол эгер мен кармабайм деп кармабай отурган болсо, Кудайдын алдында ошо Кудайды бизге берген парызын аткарбаган болуп эсептелет. Ошон үчүн ар бир ошо Кудайга ишенген адам Рамазан айында орозо кармоо бул милдеттүү түрдө парыз деп болот да.
Жана биздин көрүшүлөргө дагы айткым келип жатат. Бүгүнкү биздин студиябызда Жолдошбек ажы Абдылдаев отурат. Жана биз орозо кармоо тартиби тууралуу талкуулап жатабыз. Урматтуу көрүшүлөр, эгерде сиздерде дагы өздүк суроолор бар болсо, бизге WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. 0508 400 100 номуруна сиздердин кызыктуу суроолоруңуздарды күтүүдөбүз. Мен болсо дагы бир өзгөчө бир ушундай суроону бергим келип жатат. Орозо кармаган дарыгерлер тарабынан, изилдөөчүлөр тарабынан дагы пайдалуу деп айтып кетишет. Ушул пайдалуулук тууралуу айтып бериңизчи. Бул орозо кармоонун эң пайдасы, бул Кудай Таала бизге биринчиден парз кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат, мен орозону адам баласынын кылган жакшылык иштеринин баардыгы өзү үчүн, орозо мен үчүн, анын соогун мен өзүм берем дейт да. Кудай Таала бизге бул орозону парз кылгандан кийин, муну эми шарият жагын айтканда, мунун пайдасы ошо ким ошо орозо кармаган болсо, биринчиден Кудайдын парзын аткарган болот да, ошо парзды аткарыш менен Кудай Таала хадистеринде убада кылган, эгер ким орозо кармай турган болсо, ал сөзсүз бейишке раян деген эшиктен бейишке кирет ошо адам депчи. Бул эми дин соолукка кандай пайдасы бар десе, адам баласы бул ушундай пайдасы бар экен, адам баласы баягы адаттан чыгып тамактанып калган учурлар болот да. Каалаган учурда тамак жеп, баягы тамак түзө тамаксыз табак болбой, ички эмесин ашканасын бузуп алышы мүмкүн 1 жылдан беричи. Ошондой бул адам баласы орозо кармаш менен эртеден кечке чейин орозо кармаш менен адам баласынын ашказаны тазаланат экен биринчиден, бул медицина жактан да. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келет, иза жа Рамазан айы келгенде футиха абуабул жанна дейт, бейиштин эшиктери жабылып, тозоктун эшиктери ачылып, бейиштин эшиктери чейин ачылып, тозоктун эшиктери жабылып, шайтандар кишенделет дейт да. Анан ошо Рамазан айы келгенде шайтандар кишенделип, бейиштин эшиги кенен ачылып, ошо шайтан азгырганга алыс болуп турган учурда адам баласына ушундай чоң мүмкүнчүлүк болот экен. Адам баласын Кудай Таала ушундай азгырып турат экен, адам баласы күнөө жаза албай тура албайт экен. Бирөөнү урушуп кетет, бирөөнүн жаман нерсени көрүп жүрөт, жаман нерсени угуп жүрөт, жаман жака басып жүрөт. Орозо айында ошо жаман нерселерден тыйылууга мүмкүнчүлүк болот экен да. Мисалы, ушу баягы тамакты ушундай адаттан чыгып жеп аткан болсо, орозо айында адат менен эртең менен кечинде жеген адатка кирет экен. Анан оозу менен жаман сөз сүйлөп күнөө алган болсо, Рамазан айында ошо жаман сөз сүйлөгөндөн тыйылат экен. Анансында өзүн дагы тарбияласа болот, ушул маалда жаман сөз сүйлөбөйүн, кой орозодо күнөө болуп калбайын деп. Ошондой эле жаман нерседен дагы көрүүдөн көзүн тыйып, жаман нерселерден сактанып, ошо Рамазан айында өзүн сакса болот экен. Жанагындай жаман нерселер ойлонгондон, жаман жака баскандан Рамазан айы бул адам баласында ушундай эң мындай чоң мүмкүнчүлүк экен да. Ошодон адам баласы өзүнүн сүйлөгөн сөзүн, баскан турганын, ичкен тамактарын баарын оңдоп ала турган мүмкүнчүлүк, чоң мүмкүнчүлүк экен да. Жана жалпы маалымдама берип кетиңизчи, албетте алдыда сизге дагы өзгөчө ушундай кененирээк мындайча айтканда биз деталдаштырылган суроолорду беребиз, орозо кармоо тартиби. Жалпы маалымдаманы айтып кетиңиз, ушу кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Негизи орозону негизги баягы шариатта түпкү эң баягы эме деп коет, баягы эң негизги буза турган нерсе кайсы десе, ушу ашказанга кирген нерсе, анан шахват менен баягы жыныстык катнаш кылган нерсе, ушул эки нерсе эң негизги чоң. Ошо эки нерсе орозону бузат. Ашказанга кирген нерсе дегенде, ашказанга ал ооздон кириши мүмкүн, мурундан кириши мүмкүн, жана башка жактардан кириши мүмкүн. Ошондо ашказанга кире турган канал менен кире турган болсо, ошол нерсенин баардыгы жалпылай орозону бузат. Анан ошо орозо мезгилинде баягы жыныстык катнаш кыла турган болсо дагы орозо кармап, ошондо дагы бул жалпысынан. Эми мындай кеткенде баягы тамак орозо учурунда мен бөлөт. Унутуп тамак ичип алуу деген бар, анан атайлап жей деген бар да. Эгер орозону кармап туруп, орозо экенин өзү билип, анан атайлап жеп алган болсо, анда бул адам орозосу бузулат дагы, атайлап оозун ачкандыгы үчүн кафарат деп коет. Ошо бир күн үчүн 60 күн үзгүлтүксүз орозо кармап берүү мойнуна милдет болуп калат.
Эгерде же болбосо бир кокуздуктан ба унутпай эле билип ошо оозун чайкап атып, же тишин ба жууп атып жутуп алган болсо, анда ошо бир күнгө кийин орозо бүткөндөн кийин бир күн кармап берет да орозосун. Анан мен кошумча кетким келип жатат, эгерде билип туруп да айттыңыз кафарат деп, билип туруп эгерде бир күн ичинде эле ушул жеп салса 60 күн кармашы керек дедиңиз. А эгерде мен мисалы орозо кармап жатып, анан мени кармай албай калдым, мен ушул күнү бою алсыздыкты сезип жатамын, кармап эле коеюнчу деген учурдачы ошо карыз болосунбу же болбойсунбу? Эгер орозону эртең менен оозун бекитпей, мен өзүм начар сезип турам, кармай албайм деп өзү кармабай койгон болсо, анда ал ошо бир күн кармап берет. Орозо бүткөндөн кийин ошо күн үчүн бир күн кармап берет да. Орозону кармап жатып анан атайлап ача турган болсо, эч себепсиз бир ден соолукка байланышкан нерсе болсо, анда бул себеп менен да. Мисалы бизде ошо жанагындай эме бар, кандайдыр бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куранда Алла Таала айтат, ким ооруп калса же сапарга аттанса, анда ал күндөрдүн ордун башка күндөрдө толтура берсин дейт да. Оору себептен эгер ооз ачыла турган болсо, оозу кармабай турган болсо, анда бир күн орозо бүткөндөн кийин орозонун 30 күн аяктагандан кийин кармап берсе болот да. Ийне темасына келели деп ойлоп жатамын. Көпчүлүк адамдар ушул прививка, вакцинация же болбосо ошо ооруп жаткан шарттарда орозо кармап дагы бирок ийне сайдырса болобу деген суроого жооп жазып кетиңиз. Эми бул негизи шариятыбызда жаңы эле Куранда Алла Таала айткандай, "Ман кана минкум маризон ау аля сафарин фа индату мин аямил ухр" дейт. Силерден ким орозо мезгилинде ооруп калса же сапарга аттанса, ал күндөрдүн ордун башка күндөрдө толтура берсин деп атпайбы? Эгер ооруган адам чындыгында оорусу аябай күчөп мындай кыйналып турган болсо, ал орозону кармап бербей, ошо орозо ден соолугун жакшылап карап айыккандан кийин, анан кийин башка күндөрү орозосун кармап берсе болот. Жок, мен оорум анчалык эмес, мен орозо кармай берем десе, анда бул адамдар укол ала турган болсо, эртең менен же кечинде укол сая турган мүмкүнчүлүктөр болсо, ошо ооз жапканга чейин же ооз ачкандан кийин укол алса, бул жакшы, эгер ага мүмкүнчүлүк болса. Жок, ошо орозо кармап турган учурда алыш керек болуп аткан болсо уколду. Уколду алса, ал орозону ачпайт. Укол алып, орозо кармай берет. Себеби деген биз жана башында айтып өткөндөй, бул орозонун түргү, орозонун эң негизги түркүгү ошо жанагы эки нерсе да, ашказанга кире турган нерсе, кандайдыр ошо ашказанга кире турган булактар менен кире турган нерсе, жыныстык катташ болсо орозо бузулат дедик. Ошондой сыяктуу эле ашказанга укол кирбейт экен себеби. Ошол себептен эми биздин алымдарыбыздын ортосунда талаштар бар, бузат деген алымдар бар, бузбайт деген алымдар бар. Бирок негизгиси биз орозо бузулбайт деп айтабыз да. Жоңузга рахмат. Биз болсо телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кайталап кетели. Учурда Кел чай ичели теледолбоорунун алкагында биз орозо кармоо тартиби тууралуу талкуулап жатабыз. Жана бүгүнкү биздин студиябызда Муфтияттын ажылык умра жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Ажы Абдылдаев келип отурат. Жана сиздерде, урматтуу көрүүчүлөр, кызыктуу суроолор, орозо менен байланыштуу суроолор бар болсо, бизге 0508 400 номуруна суроолорду узатыңыздар. Жана Кел чай ичели теледолбоору учурда Любимый СТС телеканалында түз эфирде. Сиздерден билдирүүңүздөрдү WhatsApp жана SMS аркылуу күтүүдө. Эң эле активдүү катышкан биздин көрүүчүлөрүбүзгө бизден белектер бар. Албетте бул Кел чай ичели теледолбоорунун алкагында брендтелген биздин кружкаларыбыз жана демөөрчүлөрүбүздөн чай тартууламакчыбыз. Биз болсо бир аз тыныгуудан кийин эфирибизди улантмакчыбыз. Эч алыстабаңыздар.
Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге Эл чай челе теледолбоорун төз эфирде Любимый СТС телеканалында көрүп жатасыздар жана Эл чай челе теледолбоорунун башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд чай, жаңы Пиала Голд Цейлон тууралуу сиздерге айтып бергим келип жатат. Бул дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй-бүлөлөрүбүздү жакшы көргөндө эң мыкты чай үчүн жыпар-жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди ұт. Учурда биз орозо кармоо тартиби тууралуу талкуулап жатабыз жана биздин бүгүнкү студиябызда конок катары Жолдошбек Ажы Абдылдаев муфтияттын ажылык умуру жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы келип отурат жана эгерде сиздерде кызыктуу суроолор бар болсо орозо менен байланыштуу бизге жөнөтүңүздөр. Номурубуз 0508 400 100 биз болсо билдирүүчүлөрдүн бир суроосун окуп кетели. 0177 номуру менен аяктаган абонент. Сиз өзүңүз орозо кармап жатасызбы жана сизге кыйын болгон жокпу деген суроо келиптир. Жооп узаткыңыз. Орозо кармап жатасызбы жана кыйын болгон жокпу? Канан орозодо эч кандай кыйынчылык жок. Негизи орозо бул жеңил эле. Себеби деген орозодо өзүнүн берекеси бар. Эгер орозодо Пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси бар, ас-сухур баракатын деп. Эгер адам баласы мен орозо кармап мен зарлыкка туруп орозо оозун беките турган болсо, ошол экинде береке бар да. Адам ошо кечке чейин башка күн башка орозодон тышкаркы учурларда адам баласы баягы обед ичпей калса, аябай баягы курсак ачып, кыйналып кетиши мүмкүн да. Бирок орозонун өзүнүн касиети бар ушундай. Эртең менен зарлык кылбай калсаң деле кечке чейин эч кандай мындай кыйналбастан, эч кандай эме болбостон кечке чейин орозого өзүнүн бир касиети бар да, эч ким кыйналбайт. Мындай канча деген азыр адамдар кармап жатышат. Бул эми эч кандай кыйынчылык болбой турса кармаган адамгачы. Дагы бир көрүүчүлөрдөн бири суроону узатыптыр. 50-10 номуру менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Эл чай челе теледолбоору орозо тутуп күндүз кечке уктаса болобу деген мен ойлоп жатам. Жакшы суроолордун бири. Күндүз кечке уктаса болобу орозо кармап туруп деген суроо. Негизи бул Рамазан айы бул өтө ыйык ай. Анан бир кылган жакшылык амал 70 эсе сооктуу боло турган ай да. Ким Пайгамбар саллаллаху хадистеринде келет, ким Рамазан айында ишенүү же соо үмүт кылуу менен намаз окуса, ал өткөн күнөлөр кечирилет. Дагы Рамазан айында ким бир жакшылык кылса, бирөөнө бир уртам суу же курмай турган болсо, аны тойгузгандай соопка болот дегендей эле. Рамазан айында бул кылган жакшылык иштердин бардыгы адамга 70 эселеп соо берилет да. Себеби деген башка айда берилген бир сооп, мисалы 70 жол намаз окусаң, мисалы, бирөөнө 70 жол жакшылык кылсаң, Рамазан ошол экен бир эле кылыш менен 70 эсе сооп болот да. Анан бул айда негизи ошондо уктабынан өткөрсө деле болот. Орозосу ичип жебесек, эң негизгиси орозонун парызынан кутула берет да. Бирок Рамазан айында адам баласы ошо көбүрөөк ибадат Куран окуп, көбүрөөк кайрымдуулук иштерди кылып, көбүрөөк жакшы иштерди кылып, дубаларды кылып, себеби деген көбүрөөк дуба кылса, бул Рамазан айында дубалар да кабыл болот да. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде бар, 3 дуба бар, сөзсүз кабыл болот дейт да. Кайсы десе ошо ата-энесинин баласына кылган дубасы сөзсүз кабыл болот дейт. Анан Рамазан айында кылынган дубалар дагы сөзсүз кабыл болот дейт да. Жана ошондой эле бул сапарга чыккан адамдын дагы, мусафир адамдын да дубасы сөзсүз кабыл болот дейт. Ошонун сыңарында Рамазан айында көптөгөн жакшылыктарды тилеп өзү үчүн, өзүнө ден соолук тилесин, өзүнө жакшылык тилесин, үйлөнүп жайланган болсо, бала чакасына жакшылык тилесин, үйлөнүлүк болсо жакшы аял берип дуба кылсын, кыйнап жашап аткан болсо жакшы болуп жашап кетейин деп, жакшылык жаман адам болсо жакшы адам болуп кетейин деп Кудайдан тиленип, суранып, ушу мындан аркы жашоосун мындай оңдоп ала тургандай
жакшылыктар тилеп отурган бир чоң мүмкүнчүлүктү берген айда турабыз да. Ошол айда Кудай Тааладан көбүрөөк башка айда кыла албаган жакшы иштерди ушул айда көбүрөөк Кудайдан суранып, тиленип жакшы иштерди кыла турган айда болчу. Жана ушул интернет тармагында, социалдык тармактарда көп бериле турчу суроо бул албетте убакыт тууралуу экен. Кээ бир адамдар күн чыга элек же күн кире элек, мен кечирээк оозумду жабамын же болбосо мен эртерээк оозумду ачамын деген адамдар бар экен. Жана сиздин ой пикириңиз дал ушул Бишкек калаасында мисал келтирсек, өзгөчө ушул календар бар, өз убакыт бар. Сен так 7:28-де оозуңду ачышың керек. Сен так эртең мененки сухур 5:25-те болот. Анан 2-3 жылдырып мен кечирээк оозумду жабайын, же болбосо эртерээк оозумду ачып койсом болот деген ушундай адамдарга сиздин көз карашыңыз. Бул негизи Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде таң аткандан күн батканга чейин роза кармагыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис бар. Таң аткандан дегенде таң аткандан баштап. Эми азыр баягы бүт нерсе өнүгүп, технология өнүгүп, убакытты кайсыл убакта таң атат, кайсыл убакта күн батат. Ошо жылдан жылга ушу бул технология өнүккөн сайын саатына чейин, минутына чейин уже көрүнүп калды ачык кайсыл убакта. Мисалы саат айланып 1ден баштап кайра 12ден баштап кайра айланып 12 келгенде эле канча жылдан бери жер бир учурда эле ушундай айланып жатат да. Ошол сыяктуу эле кайсыл убакта таң атат, бүгүн кайсыл убакта күн бата тургандыгы ошо технология көрсөтүп койду. Ошого байланыштуу биздин ошо атайын ошого кесипкөй адамдар, ошо экин түшүнгөн адамдар азыр намаз убактысын ошо ар бир областка, районго чейин, деңгээлге чейин жазып, кайсы районда, кайсы областта кайсыл убакта күн чыгат, кайсыл убакта таң атат, кайсыл убакта күн батат деп туруп календарларын чыгарып азыр бүт Кыргызстан боюнча жарыя бердик муфтият. Ошол календар менен оозду жаап, ошол календар менен оозду ачса, эч качан жаңылган болбойт да. Себеби деген бул канча деген ошо тажрыйбада өтүп келип ошо бекилген нерсе. Ошол себептен ошо бул убакка намаз окуган адамдар болсо, ошол убакта кайсы убакта шам намаз болуп аткан болсо, ошо шам намазынын убакыты бул ооз ача турган убакыты. Андан тышкары азыр календар болсо деле ошо намаз убакыты деген толтура программалар чыккан, ошонун ичинде тиркемелер чыккан. Ошолорго кирсе, кайсы убакта күн чыга турган, кайсы убакта күн бата турганы көрсөтүлгөн. Ошол эки менен кармап жапса жаңылбайт да. Себеби деген азыр таң аткандан күн батканга чейин дегенде азыр биздин илгери ата-бабалар саат болгон эмес, мындай болгон эмес, мындай болуп бекиткен деген батышын. Эми ал замандан биз өтүп кеттик азырчы. Азыр деген бардык өнүгүп, бардык ачык айкын болуп жатканда ушул көрсөтүлгөн эме менен убакыт менен кармаса жакшы. Бул деген муфтияттан атайын изилденип, атайын бекитилип анан жарыя берилген нерсе да. Жакшы. Телекөрүүчүлөрдүн бир суроосун берип кетейин. 0384 номер менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум. Бүгүн кечирээк ооз жаап калдым, бирок суу ичип дуаны окуп жаптым. Боло береби бул? Же кеч калганда кармабаш керекпи деген суроо узатылды. Негизи биз көрсөткөн убакыттан өтүп кеткен болсо, турган болсо, ал адам деген оозун сууп эчтеке ичпестен эле дуа кылып, ошо Аллахым ушу мен таң аткандан күн батканга чейин кармаган розомду кабыл кыл, сенин ыраазылык үчүн роза кармага ниет кылдым, ниетин кылып, дубасын кармап, ошо күнү розосун улантып кете бериш керек да. А күнү болду мен кечигип калдым, тигиндей мындай деп оозун ачып салган болбойт. Оозун жаап улантып кете бериш керек. Эгер оозун биздин көрүүчү ушу суу ичип туруп анан жаап коюптур. Эгер убакыттан өтүп таң аарып кеткен болсо, ал адамдын да бир күндүк оозу ачылып калат да. Кийинки эмеде роза бүткөндөн кийин бир күн кармап бериш керек болот да. Түшүнүктүү. Жада мен көпчүлүк ушу айымдарды кызыктыра турчу суроону бергим келип жатат. Орозо кармап туруп тамак жасайсың. Кечки ифтарга, эртең мененки сухурга болобу, анан албетте ифтардан кийин сен тамак аштын тузун даамдап көрө аласың. А ифтарга чейин тамак жасап жатканда ошо сөзсүз түрдө тузду байкап көрүш керек деген ошо кожойкелер бар да. Анан айтып кетиңизчи, бул туурабы же туура эмеспи? Тузун байкап көрсө болобу же болбойбу?
негизги жана өзөк деп айттык башындачы. Ошо ашказанга кирген нерсе, алкымдан өтүп ашказанга кирген нерсе. Болбойт анда, Ооз ачылат да негизичи. Бирок орозодо ооз бек турган кезде ошо ар кезде алкымдан өткөзбөй, оозго даамдап көрсө, тишти баягындай эме менен жууп, ошону жутуп албаса, жана ошондой эле баягы тиш жазатып атканда, жана уколду тишке сай атпайбы? Ооба. Ошондой кылып тиш жазаткан болсо, ошо ар кезде жутуп албаган болсо, кекетектен алкымдан ар кезде кирбеген болсо, ооз ачылбайт. Таамды негизи бул шариятыбызда уруксат берет, себеби деген тамакты даамдап көрсө болобу деген. Эмнеге дегенде, ар кандай сыйлуу коноктор келип калышы мүмкүн. Ооз ачуугачы. Анан биз орозобуз, биз тамакты азыр даамдап көргөнгө болбойт деп эле же тузун кем кылып, же тузун өткөрүп жасап сала турган болсок, ал келген конокторго дагы мындай туура эмес ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен ага эме кылып даамдап көрсө болот, бирок ошол экини кайра оозду чайкап, түгөлүп, ар бирсе жутуп албаш керек. Жана сиз ошо айтып берип жатып, суроого жооп берип жатып, дагы бир суроого жооп узатып койдуңуз десек болот. Албетте, бул тиш жазуу боюнча тишти ошондо оңдотсо болот экен, Оңдотсо болот, эми баягы оңдоп атканда азыр технология өнүгүп калыптыр. Адам баласына баягы оозун атайын шилекейлерди, жаман нерселерди соруп тура турган бир нерсени салып коет экен оозуна. Анан тишине укол салып, жазап, эгер алкымдан ары жуткурбай, тазалап койсо, эметип койсо болот. Бирок анан алдын ала уколдорду да сайдырса болот. Болот. Жакшы. Жоңузга рахмат. Жана менин билишим боюнча орозонун түрлөрү бар экен, социалдык тармактарда. Ошол түрлөрү тууралуу кыскача айтып берип кетиңизчи. Түрлөр дегенде негизи Рамазан айында бул парз роза эң биринчи. Бул Рамазан айында кийген розону сөзсүз кармаш керек. Андан башка сүннөт розалар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошо 2-4 күнү кармаган. Бул пайгамбарыбыз кармаган розалар, 2-4 күнү кармаган сүннөт розалар. Анан назыр роза деген бар. Эгер кимде ким ушундай бир жакшы ишти үмүт кылып, Кудай таала ошо мен ошо ишимди чечилип, жакшы жакка чечилип кетсе, мен 30 күн роза кармап берем, же мынча күн роза кармап берем деп назыр деп коет. Ниет кылган болсо, ошол иши ишке ашып кетсе, анда ошол адам ошол канча күн кармап берем деп ниет кылган болсо, ошол экини кармап бериш керек. Ошондой сыяктуу эле курбан ажыга барган кезде курбанчылык союш керек, же курбанчылык сойбой турган болсо 10 күн роза кармап бериш керек деген атайын эрежелер бар. Ошол розаларды курбан айтта 10 күн роза кармаса болот. Андан тышкары Шавал айында 6 күн роза кармаса болот дейт. Ал ким 6 күн роза кармай турган болсо, ошо 2 жылдык ибадаттын сообу берилет, роза кармаган сообу берилет деген сооптор ошол розалар. Түшүнүктүү, рахмат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, учурда орозо кармоо тартиби биз Кел чай челети долбоорунун алкагында талкуулап жатабыз. Жана бүгүнкү биздин студиябызда Жолдошбек Ажы Абдылдаев келип олтурат. Муфтияттын ажылык умура жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы. Жана эгерде дагыдан суроолор бар болсо, бизге WhatsApp аркылуу жазыңыздар. 0508 400 100 номуруна билдирүүлөрдү күтөбүз. Жана эң эле активдүү биздин катышкан көрүүчүлөрүбүзгө биз Кел чай челети долбоорунун брендтелген кружкаларын жана демөөрчүлөрүбүздөн чайды белекке сунмакчыбыз. Жазыңыздар, кызыктуу суроолорду күтөбүз. Биз болсо бир аздан кийин эфирибизди улантабыз. Бизден эч алыстабай туруңуздар. Кел чай челети долбоору өз эфирин улантууда. Жана Кел чай челети долбоорунун башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздү жакшы көргөндөй, эң мыкты чай үчүн жыпар-жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от.
Эфирибизди улантып, коногубуз менен дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Жолдошбек Ажы Абдылдаев, муфтияттын ажылык умра жана айыл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы жана коногубуз менен чогуу бүгүн биз орозо кармоо тартиби тууралуу талкуулап жатабыз. Телекөрүүчүлөрдүн дагы бир суроосуна өтөлү. 0829 номер менен аяктаган абонент Жолдошбек Ажы, орозо кармап кыйналып жатамын. Организмди алдын ала даярдаш керек болчу элем деген суроону бериптир. Суроону толук айтып кетейин. Орозодо организмди кантип даярдаса болот деген суроо болду окшойт. Бисмиллахиррахманиррахим. Негизи орозого кандай даярдык кылыш керек дегенден алдын ала эгер орозо кармай тургандыгы, мисалы ошо мен айткан орозо кармайм десе, буга чейин ашказанын өтө чоюп, аябай көп тамактана турган боло турган болсо, анда орозо кармай учурда ошо өзүн диета кылып, тамактарды азайтып, даярдап көрүш керек да. Анан негизи Кудай Таала бизге биз кыла албай турган нерсени буйрубайт да. Кудай Таала бизге ошо орозо кармагыла деп буйрдубу, анда биз бул нерсени кыла алабыз да. Адам баласы чыдаса болот. Себеби өткөндө Түркияда деле көрбөдүкпү? Кандай кырсык болуп, немеге басылып калып, 3 күн тамак иче албай, 12-13 күнгө чейин тамаксыз жашагандар болду. Эми Кудай сактасын. Ошол себептен бир күндүк эмеге адам баласы баягы курсагым ачып атат, эле тамак ашты көрүп эле ошо экини карап эле, анан суу ичип алсам жакшы эле, анан муну жеп алсам жакшы эле деп эле адам баласы баягы тамактар менен алектен ою жүгүрсүз ошо менен боло берсе, анда адам баласы курсагы ачканы кыйналып баштайт да. Ошон үчүн орозодо ал наоборот тамак жөнүндө ойлонбой, башка нерсе менен алектенсин да. Алектенсин, мисалы жакшы нерселер менен, же бир өзүнүн иши менен алектенсе, бул курс убакыттын өткөндүн дагы ошондой эле тамакты да ойлобойт. Эгер ошол маалда тамакты ойлоп эле моусуну ичип жиберсем жакшы эле каным катып баратат деп эле ошону ойлой берсе, анда ошондо курсак ачып калышы мүмкүн да. Дагы бир суроону узатып кетейин. Орозо тутуп, бирок кыйналып иштесең болбой калабы? Же кыйналып иштесең да орозо туткан жакшыбы деген суроо узатылды. Кыйналып иштөө тууралуу же болбосо мындайча айтканда эс алуу күндөрдө мүмкүнчүлүк алганга болсо жумуштан эс алыш керек. Негизи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде, биздин шариятыбызда ушундай, орозо кармаганда, орозо мезгилинде оор иштерди жеңилдетиш керек. Орозодочу, мисалы аябай бир оор иштеп жаткан болсо, же бир оор иш кылып аткан болсо, ошо орозодо ошол ишти жеңилдетиш керек. Мисалы ошо эртеден кечке иштеп аткан болсо, экен түшкө чейин иштей турган кылып, же болбосо бир шартка байланыштуу ошо кылып аткан ишинин жеңилдеткенге аракет жасаш керек. Себеби деген ошого жанагы айткандай кыйналып кечке чейин изооп жыгылып калбаш үчүн. Ошон үчүн орозо бизге Кудай Таала парз кылгандан кийин ошо парз орозону кармаш үчүн адам өзүн даярдап көрүп, ошого мен могу келаткан жылы Кудай берсе орозо кармайм. Ошого чейин бул убактыларда могу иштерди кылам, бул иштерди кылам. Орозо айында балким ошол учурда отпускага чыга турган болсо, ошол учурда отпускага чыгайын деп, мисалы, чыккан эмес эле да. Ар мамлекеттин мыйзам боюнча ар бир адам отпускага чыкканга мүмкүнчүлүк бар да. Ошо Рамазан айында отпускага чыкканга мүмкүнчүлүк алып, же болбосо Рамазан айында ошо ишин кандайдыр иштер болсо ошону жеңилдеткенге алдын ала сүйлөшүп алып, орозону жеңилирээк кылып кармаса болот да. Дагы бир биздин көрүүчү учурда билдирүү жөнөтүп кетти. 74-70 номеру менен аяктаган абонент, саламатсыздарбы, орозомун, давлением түшүп, кулактарым бүтүп жатат. Эмне кылсам болот деген суроо келди. Андай болсо, бул негизи эмеге врачтарга барып кайрылыш керек. Эгер врачтарда ошондой бул сен давлениең түшүп кетип, азыр кечке чейин чыдай албайсың, эме кыйналып каласың, давлениең түшүп кетет, жана комага түшүп кетесиң деген коркунучтар боло турган болсо, анда ал адам ошо дарысын ичиш керек болот да, зарыл болсочу. Эгер андай коркунуч жок болгон болсо, анда эгер мындай өнөкөт өзүнүн давлениясы боло турган болсо, ошо адамдар дарыларын, ошо давлениега байланыштуу дарыларын эртең менен же кечинде ооз ачканда ичип коюш керек да. А эгерде күндүз ичиш керек болсочу? Эгер күндүз ичиш керек болгон болсо, анда врачтарга барып көрүнүп, эгер врачтардын көрсөтмөсү менен
азыр ичишин керексе анда оозун ачып ичиш керек. Мен ойлоп жатам, телекөрүүчүгө айткым келип жатат, эгерде кыйын болуп давление түшүп жатса, андан көрө өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүңүз. Биринчи очередде ден соолук. Себеби деген жана биз айтып кеттик, Куранда Алла Таала айткандай, ким орозо мезгилинде ооруп калса же сабыркаттанса, анда ал күндөрдүн ордун башка күн кармап берсин дейт. Ошон үчүн ал орозун ачып алып, ошол күндүн ордун башка күн кармап берсе болот да. Дагы бир суроого өтөлү. 46-47 номеру менен аяктаган абонент орозо учурунда какырыкты жутуп алса, ооз ачылбайбы деген суроо келди. Бул эми орозо учурунда шилекей жутса, түкүрүгүн жутуп алса, ошонусуңар эле какырыгын жутуп алса дагы, жана ошондой эле бул эми кээ биринде бир жаман эме болушу мүмкүн. Мисалы, мурун тартканда мурун жактан какырык кирип жутуп кетсе дагы, бул нерсенин баардыгы оозду ачпайт. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Кийинки суроого өтөлү. Саламатсыздарбы? Кел чай челе долбоору сиздерди аябай жакшы көрөм. Орозодо мен косметика менен колдоном деп жазып кеттир. Бул туурабы деген суроо. Чындыгында айымдарга аябай байланыштуу суроолордун бири. Мунун орозочунда эч кандай зыяны жок. Мисалы, ал косметика колдонгондо ал тамак ичкен жок, суу ичкен жок, же бир нерсе оозунда бир нерсе тамчылаткан жок. Ооз орозо кармай берет, ооз ачылбайт да. Мен өздүк суроолордун бирин узаткым келип жатат. Орозо бүткөндөн кийин айт майрамы башталат. Жана кээ бир адамдар ушу карыз болуп калса, айт күнү дагы орозо кармаса болобу деген көп суроолордун ушу беришет экен да. Айт күнү ооз ачылат да. Орозо кармаса болобу бул күнү карызын жаап? Негизи айт күнү бул орозо кармалбайт. Айт күнү орозо кармоо, бул тескерисинче бул күнөө болуп арам болуп эсептелет. Ана айт бүткөндөн кийин анан эртеси 6 күндүк орозону кармап берсе, же казыларын айт күндөн кийин кармап берсе болот да. Себеби айт күнү орозо кармалбайт. 6 күндүк орозо дедиңиз айт күндөн кийин. Бул өзгөчө ушундай милдеттердин бириби. Бул милдеттерим эмес, мисалы, парыз орозо бар, милдеттүү орозо бар, анан адамдын өзүнүн каалоосу менен кармай турган орозолор бар да. Жанагы айткандай санап өттүк го, шабала деген, сүннөт орозо дегендей, назыр орозо деген сыяктуу. Ошондой эле бул кызыктырылган, ошо кимде ким ошо Рамазан орозосу бүткөндөн кийин 6 күн орозону кармаса, 2 жыл орозо кармаган соо берилет деген пайгамбарыбыздын хадистери бар. Ошол себептен ошо соопко дагы ээ болгум келет десе адам, каалоочу адамдар. Ошо Рамазан бүткөндөн кийин Шабыл айында кармап берсе болот да. Рахмат. Дагы кийинки суроолордун бирин өтөлү. Саламатсыздарбы? Мен дагы орозо кармап жатамын. Балдарымды өп жыттасам оозум ачылбайбы? Деген суроо келди. Балдарын өп жыттаса эч кандай ооз ачылбайт. Эч нерсе болбойт, өп жытта берсе болот. Эч нерсе болбойт. Мен анда кошумчалап кетейин. Башка адамдар менен учурашып өбүшсө болобу? Эч нерсе болбойт, ооз ачылбайт. Жакшы. Дагы бир суроолордун бири, айт күнү экенин билип туруп орозо тута берген адамдын өкүмү кандай? Аябай жакшы суроолор. Буга чейин мен айтып кеткендей эле айт күнү сиз айтып кеттиңиз. Орозо. Жаңы айтып бердик, ошо айт күнү орозо кармаа арам болот. Айт күнү орозо кармаганга болбойт. Орозо кармабаш керек экен айт күнү. Эмесе дагы бир суроолордун бири, азыр мен номурду окуп кетейин. 0001 номуру менен аяктаган абонент. Орозодо көзгө, мурунга, кулакка аялдар, эркектер ушу алдыңкы жынысын орозодо анализ тапшырса болобу? Медицина тармагы менен байланышкан суроо. Анализ тапшырса болобу толугу менен? Бул жанагы эң биринчи орозонун негизги рүкүндөрү дебедикпи? Негизги рүкүндөрү ошо ашказанга жетет. Ашказанга бир кандайдыр бир каналдар менен бара турган, мисалы ооздон, мурундан ашказанга кирип кете турган болсо, же болбосо жанагындай сиз айткандай жанагындай эме тапшырганда кирип кете турган болсо, анда ооз ачылып калат. Мен ойлоп жатам, телекөрүүчү балким кан тапшыргысы келгендир. Кан тапшырса эч нерсе болбойт. Анан көзүнө тамчылаткан болсо эч нерсе болбойт, ооз ачылбайт. А бирок оозунда тамчылата турган болсо, мурундан тамчылата турган болсо, анда ооз ачылып калат. Көзүнө болсо анда ачылбайт. Түшүнүктүү. Колунан кан алса, эме кылса,
Анда эчтеке болбойт. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Бүгүн биз орозо кармоо тартиби тууралуу сүйлөштүк. Бүгүнкү биздин студиябызда Жолдошбек Ажы Абдылдаев, Муктияттын ажылык умура жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы келип кетти. Жолдошбек Ажы, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, бул биздин чыгарылыш бардык мусулмандарга аябай пайдалуу эфирлердин бири болот деп ойлоймун. Жана жалпы өзгөчө каалоо тилектерди биздин кыргыз элибизге айта аласыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу момун мусулман туугандар, баарыңыздардын кармаган розоңуздар кабыл болсун. Кудай Таала кылган жакшылык, Рамазан айында кылган жакшылыктарыңыздарды, кайры ихсандарыңыздарды, кармаган розоңуздардын баардыгын кабыл кылсын. Эч качан жаманчылык, кырсык, балалардан алыс кылып, Кудай Таала дагы кийинки Рамазандарда көп болуп кармашка Кудайым өзү насип кылсын. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Жана биздин демөөрчүлөрүбүздөн кичинекей сизге белек ооз ачып ифтар убагында пиала голд чайын даамдап коюңуз. Рахмат. Сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз орозо кармоо тартиби тууралуу талкууладык. Жана эгерде биздин чыгарылышты кайталоо түрүндө көргүңүздөр келсе, YouTube платформасында Любимый ТВ деп жазып, ал жактагы биздин каналга катталып, Кел чай ичели теледолбоорунун баардык чыгарылыштарын көрө аласыздар. Бүгүнкү биздин студияда Муфтияттын ажылык умура жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Ажы Абдылдаев келип жана бардык суроолорубузга жооп узатты. Эмесе биз болсо коштошууга убакыт келди деп айта алабыз. Ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү Любимый СТС телеканалында таңкы саат 8ден 10го чейин Кел чай ичели теледолбоорун түз эфирде көрүңүздөр. Жана алдын ала эгерде сиздерде албетте өзгөчө ой пикирлер, коногубузду кандайдыр бир эгерде инсандын конок катары көрүңүздөр келсе, кандайдыр бир өзгөчө теманы талкуулаңыздар келсе, бизге WhatsApp аркылуу жазыңыздар. Күтүүдөбүз. Кийинки чыгарыштарга чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.